Башка дарылардан кандай айырмасы бар? Билбейм. Негизи уруксат алыныш керекпи буга? Буга жок уруксат. Мындай дарылар толук түрдө Кыргызстанга кирип келип атканда таможнядан өткөн. Специалистпи ушу дары-дармек боюнча? Мындай бир окуу жайда окугансыңарбы? Дары-дармек сатуу боюнча. Жок, тигини алыңыз да сиз бирөөгө сатасыз да аны. Мындай чужойлорго сатпайсыңарбы буну? Жок. Өзүңүздүн эле элге сатасыңарбы? Эртең бир нерсе болуп калса ким жооп берет аларга? Эчтеке болбойт. Без комментариев. Без комментария? Бирок адамдын ден соолугучу тайлал ход дейт. Ушул жакта иштеп аткан байке эжекелер силер да көрөсүңөр да бул чыгарылышты. Силерге айтарым да. Мындай чочун адамдарга сатпай атасыңар, ушуну өзүбүздүн эле жарандарга сатып атасыңар. Этанол дейт. Текшерүүңөрдүн жыйынтыгы. Бул жерде бул дары болуп атпайбы? Адамдын организмине кирген. Ал жерде биз уруксат кагазда берген эмеспиз. Бул биз департамент официально кайсы компаниялар бизге официалдуу түрдө документ менен алып келген болсо, ошого биз Документин алып келбегендерчи. Жүрүңүз, ошо мен сиз менен чыгыш үчүн келдим бул жакка. Давайте определимся, азыр эмес. Ош базары менен эч ким бизди сатып эчет. Ушул чоң зданияда бир да кадр жокпу? Чыгала турган. Айтып атам, силер проверканы өткөрүп атасыңар, туура эмес жерде өткөрүп атасыңар. Ушу туура эмес жүрүп атат деп айтып атам, байке. Сен каяктан билесиң туура эмес Мен көрүнүп турбайбы кылмаган? Бар көрсөң көрүп кел. Мага айтып кел ошо 5 Сизге айтып келип атпаймынбы ошону? Кылмаган ишти. Балдар чыгарылып. Кирсеңиз эми? Жок, бул адамга киришим керек. Эмнеге? Сиз кимсиз? Эмне болду? Сиз кимсиз? Эчтеке эмес, эмне болду? Саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Менин атым Али, фамилиям Эргешев. Мына башка дарылардан кандай айырмасы бар буну? Неге уруксат бербейт силерге? Башка дарылардан кандай айырмасы бар? Билбейм. Ушул эле дары, ушул эле лекарстволор. Эмне үчүн уруксат бербейт? Ушул эжекелерден сурайлы дегенбиз да. Мына дарыларда аптекадагы дарыдан кандай айырмасы бар? Айырмасы жок, Эмнеге уруксат бербейт силерге анда? Азыр мисалы мамлекеттик органдар айтып атат да. Дары деле эмес деп атасыз, бирок таблеткада булар. Таблетка бул мужской да, бул кытайский. Буну эч ким эмне кыла албайт. Эч жерден запрет да жок да. Запрет жок. Тиги аптечный дарыларга айтсаңар бар болот да. Негизи уруксат алыныш керекпи буга? Буга жок уруксат. Негизи киргенде таможняда уруксат жок да. Лекарство жөнүндөгү мыйзамды билесизби? Билем, бирок кытайский болуп атпайбы? Лекарство берки лекарство. Аптечный лекарство. Дары-дармектер өлкөсүнө карата бөлүнбөйт. Билип атам, бул кытайский дейм. Даже таможняда дагы бул киргенде уруксат берген эмес. Биздин бажы кызматы 0 да, мындай. Же билбейм, коррупциялашып кеткенби деп адам ойлонуп кетет да кээдечи. Мындай дарылар толук түрдө Кыргызстанга кирип келип атканда таможнядан өткөн. Мындай толук. Ал өрбейсиңер. Эжеке, бул дарыларды кандай айырмасы бар башка дарылардан? Сиз сатып атпайсызбы? Негизи специалистсиңерби? Ушуну сатып аткандар. Специалист эмес, дары-дармек сатып аткандан кийин специалист болуш керек. Өзүнчө бир окуган кызматкерлер бар. Мына байке. Байке. Специалистсиңби байке? Туугандар, жаап кое бересиңер, түшүнүп атам, Өзүңүздүн эле бала чакага сатып атпайсыңарбы ушул нерсени? Эжеке, сиз специалистпи ушу дары-дармек боюнча? Силер мындай бир окуу жайда окугансыңарбы? Дары-дармек сатуу боюнча? Бирөө да специалист эмес сатып аткандар. Бутуңуздун түйүнө дары түштү. Жок, тигини алыңыз да сиз бирөөгө сатасыз да аны. Департамент эмнени текшерип атат? Ноябрь айында текшерүү келген деп атат, бирок байке. Чужойлорго сатпайсыңарбы буну? Жок. Өзүңүздүн эле элге сатасыңарбы? Эртең бир нерсе болуп калса ким жооп берет аларга? Эчтеке болбойт. Эчтеке болбойт экен. Эчтеке болбойт деп атат, врачпы? Bunun сапаты кандай? Канчалык деңгээлде мыйзамды ким билет? Этилий спирттер жүрөт бул жакта. Эжеке, силер специалистсиңерби? Специалистсиңерби ушуну сатып атканда?
Без комментария. Без комментария? Бирок адамдын ден соолугучу. Ал деле без комментарий кала береби? Именно укол алып аткан учурда кан менен иштей турган ваталар, жанагы каяка кирсең талап кылына турган бахилалар, вот марли, тайлалхот дейт. Ушул жакта иштеп аткан байке эжекелер, силер да көрөсүңөр да бул чыгарылышты. Силерге айтарым да, мындай чочун адамдарга сатпай атасыңар, ушуну өзүбүздүн эле жарандарга сатып атасыңар. Эртең өзүңөрдүн да бала чакаңар ооруганда анан түшүнөсүңөр ушул нерсени. Азыр мындай да элдердин колунда акчасы жок. Аларда акча тартыш болуп атат, ошондуктан ооруган учур азыр кыш. Кышта ооругандыктан 4 сом, 5 сомдун көзүн карап туруп, арзаныраак дары алайын деп ушул жакка келип атат да. Бирок булар абсолютно незаконно, и булардын качествосы канчалык деңгээлде талапка жооп берет, бул бир өзүнчө маселе да. Бирок биз буларды күнөөлөгүбүз келбейт. Бул адамдардын да бир өзүнчө бир күнөөсү болушу мүмкүн. Бирок бул нерселерди көзөмөлгө ала турган өзүнчө бир органдар бар. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу департамент карашы керек эле. Таможня, бажы кызматы жооп бериш керек ушул нерселерге. Кыргызстанга таможнядан кирип келет да булар. Этанол дейт. Вот, департамент көрүп атасыңарбы ушул нерселерди силер? Текшерүү жүргүздүк деп айтып атасыңар. Ноябрда текшерүү болуптур бул жакта. Эмнени текшердиңер ошондо? Ушулар текшердиңерби? Текшерүүңөрдүн жыйынтыгы беспредел. Элементарный сууну сактоо нормаларын айтабыз. Бул жерде бул дары болуп атпайбы? Адамдын организмине кирген. Оозуна салган соргучтары, тиякта шприцтери жатат ичинде. Сумканын ичинде шприц. Спирттер. Бул эмне экен? Гүлжамал деп жазып коюптур. Минавазин экен. Assalamu алейкум. Эл билсин деген. Эл билсин, көргөм да силерди. Тайпаңар отмун, кафеге кетип. Мына Минавазин ушундай таблеткалар сатып атат, кандай карайсың ошого? Эми бул болбойт го дейм мунусу. Мындай аптекада иштеген өзүнүн билими болбогондон кийин. Мисалы азыр мен сураштырып атам да баарынанчы, бирөө да специалист эмес. Билими болбогондон кийин анан немеси болбогондон кийин жерге коюп алып мындай саткан деген. Бул адам дарыланып атты, бул адам өмүрү менен неме да. Туура эмес го деп ойлойм мен. Ушундай, мындай бул жерде бир адат бар экен. Журналисттер келген учурда ушундай жабылат. Бирок журналист кеткенден кийин эле кадимкидей эле ачылат. Биз ошондуктан айтып атабыз. Журналисттер келе берет, булар жабып тажабайт. Мен аны да түшүнөм. Бирок чыныгы мамлекетте айлык иштеп аткан, айлыкка иштеп жаткан байкелерибиз бар. Ошолор бул нерселерди көзөмөлгө алышы алар үчүн милдет болгон. Ушул нерселерди көзөмөлгө алыш үчүн алар кызматка келген. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, азыр биз Ош базарына келдик. Бул жакта менин көз карашымда сапатсыз жана мыйзамсыз сатуудагы дары дармектерди көргөздүк. Бирок чыныгы мындай жоопкерчиликти мойнуна алган бул департаментке барып көрөбүз азыр. Департаменттин да оюн угуп көрөбүз. Бир нерсени айта кетишибиз керек ушул чыгарылышта. Урматтуу эл өкүлү болгон депутаттарыбыз, депутат агаларыбыз, ушул маселени мамлекеттик деңгээлде караштырып бериңиздер. Азыр элдин ден соолугу эң маанилүүсү. Элде акча жок, элдин колунда жокчулук болуп атат. Ошондуктан арзан дары дармек издеп ушул жакка келип атат биздин жарандар. Бул маселени силер мамлекеттик деңгээлде трибуна артында көтөрүп беришиңиздерди суранам. Силер биздин элдин өкүлү болуп баргандан кийин элдин көйгөйүнө чыныгы маани берип иштешиңиздерди талап кылабыз силерден. Азыр бул жагына эми департаментке барабыз. Кандай болот экен чогуу көрөбүз. Ушул жак ким кириш? Неге? Жетекчиге. Жетекчи жок азыр. Неге? Бар деп айтпады. Ким айтты? Приемныйдеги кыз. Приемный каякта экен? Мына жактан кирбедик. Неге? Директор келди. Сиз өзүңүз билесизби? Мындай бар жок экен. Директор жок азыр келди. Неге? Жумуш убактысы да. Азыр приемныйдагы кыз айтпады ушул жакта. Атым Али, фамилиям Эргешев болот. Бирекей бир мындайча айтканда департаментке наразы болуп келдим да мен азыр. Силер дары дармектерди көзөмөлгө аласыздар да, туурабы?
Бирок тилекке каршы мындай акыркы учурда мен жаңылыктардан көрөм да. Мындай жашыруун цехтер, же жашыруун складдар сакталган мындай дары-дармектер ачууга чыкты, же болбосо ачыкталды, колго алынды деген кабарларды байма-бай угуп атабыз да. Бирок тилекке каршы Бишкек шаарынын ортосунда эле Ош базарындагы дары дагы эле сатылат. Аны себеби эмне же эмнеге жое албайт? Ошол суроолор болуп атат да. Мисалы азыр эмне үчүн жоюлбойт деген суроону мен көрүүчүлөргө калтырсам, элден чыккан сөздү баарыбыз эле билебиз да. Коррупция дейт, акча алып койгон дейт, башка дейт. Ошондуктан бир тараптуу маалымат бербейин деп силерге келип атам. Эмне үчүн жойбойсуздар ошо Ош базардагы, же болбосо мейли жойгүлө деп айтпайм. Ар бир адамдын өзүнүн укугу бар да. Конституцияны да бузбашыбыз керек. Эмне үчүн ошол нерсеге чара көрүлбөйт? Ал жерге биз уруксат кагаз да берген эмеспиз. Бир да контейнерге, бир да столго, анан ошол жерде отурган специалистпи же саткан адамдарга бирине дагы эч ким уруксат берген эмес. Анан алар бардыгы незаконно отурушат. Анан дары-дармектерди каяктан алып келип атат, каяктан сатып атат, аларды сактаган туура сакталып атабы, же туура эмес сакталып атабы, ал жагында дагы эч кандай көзөмөл жүргүзүлбөйт. Ошону эмнеге жүргүзүлбөйт көзөмөл? Бул тараптан биз департамент совместно правоохранительный органдар менен чогуу 42 жолу мисалы биз рейд жасадык. Биринчи жолу тартпай атам ал жерде. Мен мурда да тарткам да ал жерде. Жанагы психотроп таблеткалары, лирика ошолорду жаш четелек балдарга сатып салган жөнүндө выявлять этип, мен толук түрдө тартып чыгаргам да. Бирок тилекке каршы мына мен тартканыма бир 4 ай болду да. Бир да реакция болгон жок ал жакта, бир да текшерүү болгон жок. Эмне үчүн ошол Ош базарды контролгө албайт департамент десем, департаменттин өзүнүн бизнеси болсо эмнеге көзөмөлгө алат деп айтты да. Ал бир жаран. Ал жарандын өзүнүн субъектив пикири да. Бирок акыркы учурда эч кандай жыйынтык же болбосо ал жерде болбогон проверкалар ошол адамдын сөзүнө мындай моралдык жактан тастыктап бере атабы деп ойлонуп кетет да. Ошол жерде базардын өзүнүн администрациясы бар. Если заинтересованный боло турган болсо, биз мисалы аларга место бөлүп берген жокпуз. Ошол местосуна лицензия берген жокпуз. Туурабы? Ал если болсо, анан эмне үчүн келип туруп эле бизге такалып калыш керек? Бул жерде бул совместно баардык нерсе жасаш. Ар бир структура иштеш керек, департамент иштеш керек. Сиздин сөзүңүзгө кошулам байке, бирок но деген жерибиз бар да. Но деген жерибиз бар. Ал базарды алып атат. Алар отуруп атат ошол жерде мындай отуруктушуп атат да. Контейнер берилип атат. Сиз аларды күнөөлөп атасыз. Мейли, мен аны түшүнөм. Бирок дары-дармек көзөмөлдө да. Бул мамлекеттин көзөмөлүндө да дары-дармек. Дары-дармек. Ал дары-дармектер ошол сиз айтып аткан администрация берген жер Ош базарга кантип, кайсыл путем келип калып атат? Бул эң чоң суроо. Вот, департамент болот атабы ошондо? Бул дарынын көзөмөлгө ала турган органдар департаменттер болот атабы? Минздрав. Силер мындай түшүнгүлө. Адамдар үйүндө жасабай атат да байке ал таблетканы. Мен сени туура түшүнөм. Мындай, давай мындай кылайлы. Департамент, например, границада турбайт. Бизде бүгүнкү күндө Казакстан менен Кыргызстан ортосунда таможня жок. Себеби биз баарыбыз бир союзда турабыз. Биз Контроль бар да бирок. Контроль бул бизде эмес. Контроль ал жакта налоговый отурат. Ал жерде чегара кызматкерлери отурат. Бирок таможня жок. Бул биз департамент официально кайсы компаниялар бизге официалдуу түрдө документ менен алып келген болсо, ошого биз жооп беребиз. Документин алып келбегендерчи? Документин алып келбегендерге биз жооп бербейбиз. Потому что биз эмнеге жооп беребиз? Биз эң аягында заключение беребиз. Биз документин алып келген фирмалар бизге келишет, уруксат кагаз алышат, таможнядан барып растаможка кылышат, кайра келип бул жерде сертификацияга беришет, лабораторияда эмелерди өткөрөбүз, бүт процедураларды. Потом анын колунда заключение беребиз, биз ошого жооп беребиз. А сырттан документи жок келгендерге биз жооп бербейбиз. Бирок Кыргызстанда дары менен дары сапатын контролдойсуңар да силер. Алып келип контролдойбуз. Неге? Ошондо биз алып келишибиз керек. Бул мен сага айтып атам дагы бир жолу. Биздин положениябыз боюнча дагы биздин эмебизге милдетибизге кирбейт. Кирбесе дагы дары-дармекке бизге касается да, биз все равно жумушту алып барып атабыз. Байке, дарылардын сапатын пожарный карабайт да, департамент саламаттык сактоо министрлигинин астындагы бул департамент.
Департамент дарынын качествосы, алардын контролгө алынышы, туурабы? Кыргызстандын ичиндеги дарынын сапатын көзөмөлдөйт. Бирок сиз айтып атасыз азыр, биз карабайбыз деп атасыз. При этом алар лекарство сатып атат ал жерде. Ал бар да незаконно. А незаконно болсо ошол нерсеге чара көрө турган орган силерби? Же пожарный көрөбү? Кантип чара көрөсүң? Если менде полномочия жок болсо мен кантип? Мен изъятие кылган мен инспекторлорум бар, изъятие кыла албайт. Закон жооп бербейт ага. МВД менен биригип иш кылса болобу ошону? МВД менен чогуу иш болуп атат да. А на самом деле эмне үчүн базардын ээси үчүн мен бүгүн бул жака келип атам да, байке. Силер мындай кылган жумуштарды эмне үчүн силер көрбөйсүңөр? Ошол кылган жумуштарды силерге айтып жеткерип атабыз. Может силер билбейсиңер деген маанидә. Бош базарды бардыгы билебиз. Силер биринчи эмес, силер акыркы эмес. Вот, мына өзүңүздүн сурооңузга өзүңүз жооп да азыр бул жердечи. Сиз кыла албайбыз деп атасыз, бирок билебиз деп атасыңар да. Азыр кыш келди, байке. Оору көбөйдү, грипп көбөйдү, башка көбөйдү, температура, бүт оорулар чыгып баштады. Адамдар акча жок, адамдардын колунда акчасы жок. Каяктан эмне кандай дарын издейт? Арзан дарын издейт баары. Арзан дарын баары Ош базарда болот. И ошол незаконный торговля деп атканыңыз мейли, ал торговлясы бир өзүнчө. А дарынын сапатычы бул жерде эң чоң нерсе. Если И ошону сатып аткан продавецтер специалистпи канчалык деңгээлде? Вот ушул суроолор бар. анын баары не специалист. Мен Вот байке көрүп атасызбы? Адамдардын ден соолугу бизнес болуп калып атат. Жүрүңүз, ошол мен сиз менен чыгыш үчүн келдим бул жака. Давайте определимся, азыр эмес. Балдар жок азыр. Балдар келсин, давайте чогуу чыгайлы. Жумуш убактысы да азыр. Силер эмес келсеңер эле бардыгы күтүп отурбайт да силердин бар. Ар бирди биздин өз пландарыбыз бар да. Башка план, работалар бар. Макул, анда күтүп турайын. Давай эртеңки күнгө эмне кылайлы, уюштурайлы. Анда күтсөң күт, балдар келсе. Мен кээ бир органдарды күткөм да, эртең проверкага баралы деп, Анан окшошпой калган да. Ош базары менен эч ким бизде сотрудничать этпейт. Мен сага 100. Аны мен колум менен кармап, көзүм менен көргөн жокмун. Мен аны үйүлөйт этип айта албайм. Анда Фактым болбогондон кийин. Бирок ишеним жоголбошу үчүн азыр чыгалтырат. Ишеним болуш керек. Мен фарм инспекторлорум жок болсо мен кантип чыгам? Ар бир инспекторум бирөө ар жерде командировкада жүрүшөт. Кече жакында таласта айттым да ошол сөздү. Сизге да кайталайм да. Биз текшерип атабыз. Туура эмес жерлерди текшерип атабыз. Текшерүүлөр болуп атат. Туура эмес жерлерде жүрүп атат текшерүү. А сен чыныгы текшерүү боло турган жерлерде болбой атат. Мен аны Минздравда официальный сайттарынан көрүп атам. Пожалуйста. Каяктарды текшерип атат, каяктарга барып Бул атат. сенин өзүңдүн мнениең. Көзгө килей Бишкекте турган канча бир гектарда канча жылдан бери дары сатылып атат. Ошодо текшерүү өткөрүлдү. Сен бүгүн бар дагы ошол Октябрьский ровдун начальниги, Октябрьский, Ленинский ровдун начальнигин айт. Мен ошол бага берген суроону койгула. Налоговыйга койгула. Ленинский карайт. Мисалы, кайсы меги болсо дагы ошо тийиштүү. Базардын администрациясына койгула ушул вопросторду. Ушу чоң зданияда бир да кадр жокпу чыгала турган? Ал жерге чыга турган өзү 5 инспектор бар болгону. Башка сотрудниктердин ар биринин өзүнүн жумушу бар. Чыкканга эмеси жок. Ошол 5 сотруднигиңиз акыркы Ош базарга качан барды? Так. 5 сотруднигиңизден бирөөсү жок дегенде бирөөсү акыркы жолу качан барды Ош базарга? Акыркы жолу так. Ноябрь чуар. Ноябрь? Да. Бирок азыр барсаңыз Ош базарга. Ноябрда проверка өткөндө эмес да. Биз азыр бул боюнча уголовный кодекске изменение киргизип атабыз. Керек болсо азыр мына буюрса ушул эми өтүп калган болсо, биздин жогорку кеңештин депутаттары эгер колдоп берсе, ошол жерде администрациянын ээлери дагы башы менен жооп бере турган болот. Ошол жерде уруксат береби? Бул Конституцияда бар, кылмыш кодексинде. Силер билбейт экенсиңер. Адамдын өмүрүнө кооп жаратуу, адамдын өмүрүнө кол салуу деген берене бар. Ал башка нерсе. Препарат менен салып атпайбы? Именно бул лекарствого боюнча. Лекарство адамдын ден соолугун өлтүрүп атпайбы? Мен дагы айтып атам, лекарство менен отдельно киргизип атабыз. Болуп аткан иштерди силер көрбөйсүңөр да? Болуп аткан иштер болуп атат, мен ага кошулам. Сөзүңүзгө кошулам. Бирок айтып атам, ошол болуп аткан иштер туура эмес болуп атат да. Орду эмес болгон жеринде болуп атат да ошол жумуштар. Эмне ал жумуштар деп болбош керек беле? Айтып атам, силер проверканы өткөрүп атасыңар, туура эмес жерде өткөрүп атасыңар. Эмне үчүн ал жакта өткөрбөш керек беле? Биз өткөрүп аткан жерлерде. Пайтапына барасызбы? О, чокуга чыгып албайсыз да, туурабы? Тоонун чокусуна чыгып текшерүү өткөрбөйсүз да. Силер билбесеңер үйрөтөбүз экен да, байке келип. Акыл үйрөтпө, хорошо. Силер билбесеңер үйрөтөбүз экен да келип. Сүйлөштүк, все порядке. Башка эме жок. Давайте. Жок, силер билбесеңер биз үйрөтөбүз да аны. Акылдуу болсоң үйрөтө бер, пожалуйста, барып жогорку кеңешке бар, депутат болуп отуруп ал. В смысле депутат болуп?
Давайте. Чык, Сиз мен сиз жұмысым как бар будто башка. кызматчыдай эмес, мындай элдин атасындай мамиле кылып атасыз да элге. Мен саған жооп бердим уже. Дагы эмне кылышың керек? Сиз бизге кызматчысыз да байке, бизге сага кызмат кылышыңыз кызмат керек бересиң. сиз. Элге кызматчысыз. Мен элмин. Сен эл эмессиң. Сен өзүңө Киммин? жооп бер. Бияка чыга. Мен элмин да. Бар, билге. Чыктыр, жүгүлө. Биз жумуштарыбыз бар, кегиле. Кел, келем. Тарта, мен тартасың şu. Чыкпа. Жок, байке, сиз туура эмес мамиле кылып атканыңызды өзүңүз билип атасызбы? Мен сага сенин берген сурооңо мен жооп бердим. Ушу туура эмес жүрүп атат деп айтып атам, байке. Сен каяктан билесиң туура эмес Мен деп атканыңды? көрүнүп турбайбы Бар, кылмаган көрсөң көрүп кел. Мага айтып кел ошо 5 Сизге айтып келип атпаймынбы ошону? Кылмаган иштерди. Давай сен кылма. Балдар чыгарылып. Кирсеңиз эми эч. Жок, бул адамга киришим керек. Эмнеге? Сиз кимсиз? Эмне болду? Сиз кимсиз? Эчтик эмес, эмне болду? Мен ушул адамга киришим керек. Бияк тургам мен. Сиз бул адамдын охранасызбы? Ооба. Бияк охрана турам, объектке жооп Жан берем. сакчысы болосузбу? Жан сакчысы болбойм мен. Каждый мыйыкта жүргөн жарандардын эмесине, коопсуздугуна жооп берем. Бул Объекттин эмесине. бизге кооптуу эчтеке жок, сизден башка. Жок, эмне жөн эмне болуп кетти? Ошону айтпайсызбы? Эмнеге келдиңиз? Мыйзамды билесизби? Жок, эмне Жок, сиз мыйзамды билесизби өзүндөгү? Эмне болду? Асми жөнүндөгү 4-5 статьяларды билесизби? Журналистке тоскоолдук тосулбаш керек билесизби? Билем. Эмне тоскоолдук кылып атасыз? Кандай тоскоолдук кылып атасың? Жок, сиз мага түшүндүрбөйсүзбү эмне жөнүндө? Эмне? Маалымат берейин. Жүрсөңүз, маалымат бербейсиз, кирип алды, оңотолду. Неге маалымат беришим керек? Жетекчиликке кирдим эле кирип кеттим. Кыргыз Республикасынын Асми жөнүндөгү 5-беренеси Кыргыз Республикасында цензурага жол берилбейт. Туура? Анан Сиз азыр менден сурап атканыңыз цензурабы? цензура эмне болду? Жо мен түшүндүрүп Цензура коюптум, бул кирип келе мыйзам атканда бузуу? сурап, кандай мыйзам бузуу? Цензурага жол берилбейт дегени бул мыйзамда жазылса, сиз айтып атасыз цензура азыркы кылып аткан ишим деп. Мыйзам бузуу болобу? Жүрсөңүз, бек эшикке чыгып сүйлөшөлүм. Туурабы? Урматтуу МВДнын кызматкерлери, жарандардан мыйзамдарды талап кылгандан мурда мыйзамды үйрөнгүлөчү, суранычы. Жүрсөңүз, эмне? Сиз менден мыйзам талап кылып атасыз, бирок өзүңүз мыйзамды билбей атасыз. Жо мен аддушылык айлап атам да, туурабы? Ат души болбойт. Силердин ички иштердин мыйзамы бар, билесизби? 8-9 беренелерде сиздин милдетиңиз жана укуктарыңыз көргөзүлөт. Ат душу деген нерсе жок. Аддуш жок, көргөзүлгөн. Байке, жумуштан кийин ат душу боло берет. Жүрсөңүз, эмне болду? Бияк чыгып Жок, бул жака киришибиз керек. Болобу кирсе? Кирсе болобу? Эмнеге? Мага айттыбы чыгаргыла деп, чыгарам. Чыгарасызбы? Чыгарыңыз. Чыгарыңыз да. Подкрепление чакырыңыз. Чакырсам эмне кыласыз? Чакырыңыз деп атпайм, ошо мен чыкпайм да. Чыкпайм дегеним бул каршылык көргөзүп аткан. Подкрепление чакырышыңыз керек. Бул сиздин милдетиңиз, туурабы? Чакырыңыз. Буйрук аткаруу деген нерсе бар го бизде. Жана жетекчи эмнени айтса, ал мыйзамдуу, мыйзамсызбы? Биз аткарышыбыз керек болуп калганда. Бул системаны өзгөртүү керек. Бул система өзгөрүшү керек. Тиякта жарандар 4 сомдук дары менен 5 сомдук дарынын разницасын карап алып аткан учур. Элдерде акча жок. Элдер ооруп атат. Кыш келди, суук, грипп башталды. Бирок булар буйрук аткарып цирк коюп атат. А тиякта элдер биз эмне үчүн департаменттебиз? Департаменттин милдеттери ушул дарыларды көзөмөлдөш керек. Алардын сапатын көзөмөлдөш керек. Кыргызстандын территориясында жүргөн дары-дармектерди толук көзөмөлү ушуларда. Эгерде бирөөнү көчүрүш же бирөөнү басыш, кармаш керек болсо, МВДга, ГКМБга кайрыла турганда орган ушулар. Элдер айтышып атат да, элдер. Ошол базардагы бизнеске саламаттык сактоо министрлигинин өзүндө иштеген кадрлар, департаментте аралашкан кадрлардын өзүнүн тиешеси бар ал бизнеске деп айтып атат да. Канчалык деңгээлде айтасыз сиз? Андай маалыматым жок, ал. Жок, маалыматыңыз барбы деп едим. Келбейт деп эсептейм. Чындыкка дал келбейт дейсиз. Ошо элдер айтса жөн айтпайт да, эми ошо элдин суроосуну силерге жеткирип атам мен. Жеке оюм ошо эч кандай жашыруун сыр жок. Ошол бөлүм башчысына барып кайрылсаңыздар жашынакай эле жооп аласыздар деп ойлойм. Биз мыйзам буздукпу? Айттыбы чыгаргыла деп мен чыгарам. Туурабы? Чыгаргыла деген сөз канчалык деңгээлде мыйзамдуу? Кандай? Силер эмне келгендер? Ошону айттым.
ынтымак. Мыйзам экөөбүздүн ортобузда калыс да. Биз экөөбүз мыйзам жөнүндө сүйлөшсөк аябай жакшы да. Анткени сиз мыйзамдын өкүлү, мен мыйзамга моюн сунуп жашап аткан жаран. Туурабы? Сиз өзүңүздү оюңузду айтсаңыз болбой калат. Мен өзүмдүкүн жанагы кээ бир депутаттарыбыз айткандай качать эте берсем болбой калат да. Экөөбүз тең ортодо калыс мыйзам коюшубуз керек. Мыйзамда ушул жетекчи азыр чыгаргыла деген канчалык деңгээлде мыйзамдуу? Сиз мыйзамды аткарасызбы, буйруктубу? Кандай мыйзамды аткарасызбы? Суроо сизге чөткө болуп атпайбы? Мыйзамды аткарасызбы же буйрукту аткарасызбы? Буйрукту аткарып, мыйзамды аткарып эмне болот? Биринчи кайсысын аткарасыз? Иә. Чыгасызбы же чыкпайсызбы? Сиз тергөөчү эмессизби? Эмне болду деген суроону бере берет экенсиз. Тергөөчү эмеспиз. Чыгасызбы же чыкпайсызбы? Точкой. Эмнеге? Мен иш алып баратпайбы? Жок, эмне ошо эмнеге келдиңиз силер бияка? Эмне? Маалымат алганы келди. Эмне маалымат алган? Жөнүндө эле маалымат да. Ошо эмне маалымат? Дары дармек жөнүндө. Бере аласызбы сиз? Бере албайм мен. Болду. Урматтуу ички иштер министри, кадрлардын мындай кадрлар тандоодо бир аз маани берсеңиз. Кадрларды тандоодо. Ошо жанагы анын билим деңгээли жок, бир эле күчүнө эмес же башкасына эмес да. Бир аз мындай акыл эсине да маани бергилечи кадрларды алып атканда. А сиз как будто экзаменден өтпөй эле жумушка келген адамдайсыз да. Элементарный мыйзамдарды билбей атасыз. Мындай коомчулукта колдонулуп жаткан мыйзамдарды билбей атасыз да. Сиз раз бул жакта постовой болуп тургандан кийин асми жөнүндөгү, жарандык жөнүндөгү мыйзамдарды, кодекстерди аябай жакшы билишиңиз керек болчу деп ойлойм да. Анткени сиз жарандар менен мамиле кылып атасыз да. Жарандык кодекс сизге аябай зарыл да. Ал жарандар тартипти бузганда кайсыл статья? А сиздин милдетиңиз кандай? Жарандардын укуктары кандай? Сиз аябай жакшы билишиңиз керек болчу. Тилекке каршы билбей атасыз ошо. Анан эмес, билиш керек. Бул милдет. Айтып атпаймынбы? Элементарный асми жөнүндөгү мыйзамды билбей атпайсызбы? Кандай билбей атасыз? Асми жөнүндө 5-статьяны айтып атам сизге. 5-беренесинде цензурага жол берилбейт дедим. Сиз айттыңыз, ооба мен кылып аткан иш цензура. Камерамда турат сүйлөгөн сөзүңүз. Цензура дедиңиз. Бул мыйзам бузуубу? Цензура кылганыңыз мыйзам бузуубу? Бузуу эмеспи? Кандай бузуу? Же бузуу эмеспи? Мыйзам бузуу адам мен ошондо цензурага жол берип. Мен сизди түшүндүм деп атам. Сиз жетекчи болосуз да? Мындай үстөмкүдө мындайча айтканда сиздин званияңыз өйдөрөөк да. Сиз бул ынтымакка караганда бир аз мыйзамды түшүнгөн адамсыңар деп ойлойм да. Ички иштер кызматкери мыйзам аткарабы, буйрукпу? Мыйзам аткарат да. Резко жооп бербедиби? Сиз буйрук дедиңиз. Мыйзам да буйрук да. Буйрук эмес, биринчи мыйзам. Биринчи мыйзамбы? Ички иштер кызматкери качан буйрук аткарат? Өзүнүн үстүндө моюн берген жетекчилер тарабынан болгон мыйзамдуу буйруктарды аткарат, туурабы?